ал затка мактоолорду алкоолорду айтуу менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды жолдоп, урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, барыңыздарга Аллах Тааланын саламын жолдоп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бизде кээ-бирки техникалык мүчүлүштүктөрдөн сиздер менен баштап аткан программабыз бир аз үзүлүп кайра калыбына келип отурат. Андыктан биз сиздерден кечирим суроо менен бирге мына бүгүн сиздер менен дагы бир жолу кезектеги тарбия саатында жүз көрүшүп, бүгүнкү сабагыбыздан орду алмашып калган же болбосо чыныгы өзүнүн ордун жоготкон исламдагы акыйкый чыныгы илимдин орду же болбосо чыныгы илимдер кайсылар экендиги жөнүндө тегеректе сөз кылабыз. Албетте, биз дайыма өзүбүз адат кылганбыз, бүгүнкү сабакта өтүп аткан мезгилде өткөнкү сабак жөнүндө кээ-бирки эскертмелерди, ошол өткөнкү сабагыбыздын негизги өзүктүк кээ-бирки орундарына токтолуп өтүүнү адат кылган элек. Мына ошондуктан мен сиздерге эсиңиздерге салып өтсөм, биз өткөнкү сабагыбызда пайдасыз илимдер же болбосо илим деп эле, адамга адамды өнүктүргөн илим болот деп эле ошол илимдин артынан эч нерсесине карабастан мойсоп анын нерсени ала берүүнүн өзү бул адамдарга кайсы бир деңгээлде зыян алып келип калуу коркунучу дагы бар экендигин эске салып өткөнбүз. Ошондо пайдасыз илимдер дагы бар экендигин биз тааныганбыз. Анда пайдасыз илимдерге кайсылар кирет дегенде, эгерде кайсы бир илим ошол илим катары алынуу менен илим алып аткан кишинин өзүнө же илим алынгандан кийин ал илимдин кайтарымы катары коомчулукка, чөйрөгө, инсаниятка же болбосо инсаниятка эмес, инсаният өзүн инсандын чөйрөсүн курчап турган баардык эле жалпы катмарга кайсы бир өзүнүн кесепетин тийгизе турган илим болсо, ал илимдин ордун биз эмне деп тааныганбыз? Пайдасыз илим деп тааныганбыз. Пайдасыз илимдердин бири катары биз жылдыз эсептөө, жылдыз аркасында алектенүү, аны менен кошо бакшылык же болбосо айталык сыйкырдык маселелерге киришүү, алардын ичинде бүгүнкү күндө калың катмарга кирип кеткен, калың катмарды түйшөлткөн, көпчүлүк тагдырларды караңгы түнгө каптап, оор түйшүктүү жашоого кептеген мына ошол магия өнөрү экендигин да айтканбыз. Албетте, мына ушул илимдерди биз канчалык анын татаал экендигине карабастан, канчалык адамдар анын аркасынан чоң акчаларды төлөп окуп аткандыгына карабастан, же болбосо ал канчалык асмандагы жылдыздардын жылуусун, алардын кыймылын, алардын кайсы бир негиздеги эсептөөлөрүн үйрөнүп, жыйынтыгына келген учурда мен жакшылыкка жетем дагы мунун артынан пайда алып келем деген адамдар адашууда экендигин айтып, биз өзгөчө ушул иштерден абайлообузду айтып өткөнбүз. Албетте, биз айтып өткөн иштерди айтпашыбыз керек. Болду, ошол гана пайдасыз илимдерге кирет, анан башканын баарысы эле пайдалуу илим дегенге дагы биз эмне эскертип айтып өтмөкчүбүз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө андай болгон пайдасыз илимдер абдан көп болуп кетти. Айрыкча бүгүнкү күндө мына биз айталык эң жөнөкөй эле иштердин бири, албетте, бул тарыхтын агымы менен, тарыхтын таасири менен, кайсы бирде гректердин доорундагы болгон чоң өнөрлөрдүн бири бул айкел жасоо. Албетте, айкел жасоо гректерге чейин деле болуп келген, бирок гректердин учурунда бул өнөр абдан эле чоң атакка же болбосо дүйнөнү өзүнүн мындай бир дүйнөгө из калтырып, дүйнөнү таң калтыра турган деңгээлге көтөрүлгөн учуру ошол гректердин учурунда туш келет. Мына ошол аркасында бүгүнкү күндө деле мына ошол айкелдин аркасынан алектенүү. Айталык, мына ошол айкелдердин түрүн жасадык. Тим эле эч ким жасай албаганды жасадык. Анан кийин эмне деген да суроо бар да.
Андан кийин эмне? Туура көпчүлүк айтат, эмне дейт, бул искусство дейт, бул айталык, бул искусствонан кийин бул адамдын Кудай тараптан берилген мүмкүнчүлүктөрүн ачуу дейт. Дей койчу буга кайдан бир аттарды таап келишет. Бирок жыйынтыгына келген учурда мына ошол айкелдин аркасында чарчап, аны биз жасадык, анын түрүн жасадык, 40 тонналыгын жасадык, 100 тонналыгын жасадык, 200 тонналыгын жасадык, бою 170лигин жасадык, бою 270лигин жасадык, бою 400 метрлигин жасадык. Анан эмне? Андан эмне чыкты? Мына мындай маселе келип чыгат да. Ал өзүнө кеткен чыгымды актадыбы? Же болбосо адамдардын жашоосу үчүн кайсы бир жакшы нерсе суна алдыбы? Же болбосо ушундай окшогон болгон бир туңгуюктуу бир эмне өзүбүз чыга албай турган бир оор абалда калганыбызды биз сезебиз. Андан сырткары деле дагы бир жөнү жок өнөрлөрдүн бири мына ошол айталык айкелдин эле жанында турган сүрөтчүлүк өнөрү. Сүрөтчүлүк өнөрдө бул деле биз эмне кылдык? Башка бир маданияттардан, башка бир тарыхтардан, башка бир чөйрөлөрдөн ал нерсени кадимки жашоонун негизги бир өзгөчө чыгармачылыгы катары кабыл алып алып, анын натыйжасында ар ким өзүнүн калеми менен, өзүнүн аракети менен, өзүнүн кыялдануусу менен, өзүнүн ойлонуусунун чегинде кайсы бир эмгекти жаратам деп аракет кылды. Бирок анын эмгекти канчалык ал аракет кылбасын, чыныгы улуу жараткандын чеберчилигинчелик эч ким ал нерсени өз кейпине кое албайт. Же болбосо өз деңгээлине чыгара албайт. Адамдын акылынын чектүү экендигин биз билебиз. Адамдын акылы эмнени чагылдырып берет дегенде, адамдын акылы эмнени көрсө ошону гана чагылдырып бере алат. Ал деген сөз, мен кыйынмын деген сүрөтчү эмне кылат? Кайсы бир нерсенин элесин түшүрөт дагы. Мына ошол түшүрүлгөн элести адамдар сансыз акчаларды коюп, ага миңдеген, миллиондогон акчага баалап, аны машырланып карап, анан кийин анчалык анын баасы көтөрүлгөндөн кийин аны кайсы бир жерде жашырып, же болбосо адамдар агылып келип, кайсы бир жерде дагы акча төлөй турган кылып музейге коюп, ал музейден бирөөгө атайлап урдатып, анан ал урдап кеткенден кийин анын баасы андан да көтөрүлүп иши кылса, жыйынтыгында биз негизги нерсени унутуп атабыз да. Негизги нерсе дегенде, биз ошол чыныгы улуу жараткандын чеберчилигин унутуп, улуу жаратуучу, улуу чебер зат жаратып койгон нерсенин элесин түшүргөн адамга көбүрөөк көңүл бурдук дагы, бирок чыныгы жаратуучунун өзүнө келген учурда тилибизден жок дегенде шүгүр деген сөздү чыгара албай калдык. Мына бул жерде акыйкый адашуучулук турат. Мына ушул жерде чыныгы адашуучулук турат. Эмне үчүн исламда мына ушундай элес түшүрүүгө, же болбосо пайдасыз нерсе менен алектенүүгө чек койгон? Себеби дегенде, ал бир эле учурда пайдасыз, экинчи учурда ал пайдасыздыктан да мурда сенин чыныгы мактоонун, алкыштын, ыраазычылыктын ээси сыртта калып, көчөдөгү кайсы бир мадыра баш ыраазычылыкты тартып кете турган нерсеге алып барат. Ал эмне дегенде, чындап эле бүгүнкү күндө ушунчалык шедевр деген портрет, ушунчалык шедевр катары саналган статуэтка, элес айкел, же ушунчалык чебер деген кайсы бир адамдын колунан бүткөн нерсе, мына ошонун баарысын жоктон жасаштыбы алар? Анын түсүн дагы, элесин дагы, анын боюн дагы, анын айталык ошол сүрөткө эмне тиешелүү болсо ошонун баарысын ошол сүрөтчү, ошол скульптор, ошол айкелчи өзүнүн башынан чыгарды десек жок. Ал улуу жараткан, жаратып койгон
кудуреттин элесин алып гана кагазга түшүрдү дагы, ал нерсеге бизди эмне кылды? Баш ийдирип, биз ошол сүрөтчүнү мактап жатып калдык. Ошол айкелчини мактап жатып калдык. Бирок ага чейинки улуу жараткандын өзүнүн кудуретине келген учурда биз ага эч бир алкыш айтпай турган болдук. Мына ушулардын бардыгы келип туруп жыйынтыгында эмне? Пайдасыз илимдерге кошулат. Эми биздин динибиздин көз карашында пайдалуу илим катары кайсыл илимдерди айтабыз? Мына бүгүнкү биздин берүүбүз, мына исламда, биздин динибизде пайдалуу илим деп кайсыл илимдер таанылат? Жана бул пайдалуу илимдер эмне менен алмаштырылып калды? Карап көрөлүк. Эгерде биз динибизге карай турган болсок, биздин динибиздеги негизги маселелер булар эң алгачкысы фик маселесине келет. Фик маселеси бүгүнкү күндө баарыбыз билгендей эле адамдардын шарияттык нормадагы алардын укуктук, милдеттик, мамилелик, жүрүм турумдук нормаларын жана алардын кылган кылмышына жараша ала турган жазаларын ачыктап шарияттагы көрсөтүлгөн же Куранда жана хадисте келген өкүмдөрдүн негизинде коюлган жолду биз фих дейбиз. Экинчиси илим, үчүнчүсү Аллах Тааланы жалгыз деп таануу. Муну биз таухид деп тааныйбыз. Муну Аллах Тааланын жалгыз экендигин, жалгыз катары кабылдоо менен ага баш ийүүчүлүктү айтабыз. Анан кийин зикр менен хикма бар. Зикр бул Аллах Тааланы эстөө болсо, тазкир деген бар, Аллах Тааланы эстетүү деген дагы нерсе бар. Аны мына ошол нерсе менен чогуу келген нерсе даанышмандуулук. Мына ошентип негизги ислам туура илим деп адамдын жашоосун жер бетиндеги айталык убактылуу өмүрүн ичинде ал адам жеке адамдын өмүрүн өлчөп алсак, орто эсеп менен 60 жылдык өмүрдү, 70 жылдык өмүрдү татыктуу кечирип жашап өтүү, же болбосо айталык муундук өлчөм менен карасак, ар бир муун болсо 25 жыл деп таанылса, мына ошол 25 жыл өмүрдү биз татыктуу өтөөбүздү мына жогорку айтылган 4 илим менен шарият алгачкы алтын доордон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген мезгилден тартып алгачкы алтын доордогу сахабалар мына ушул 4 негизде эмне кылышкан? Сунушташкан. Эмне үчүн бул маселелерди биз негизги адамдарга бактылуулук сунган илим деп айтабыз? Себеби дегенде, фик бул чындап келген учурда адамдардын эгерде сахабалардын учурундагы окуусуна, кабылдоосуна, түшүнүүсүнө же болбосо көз карашына негиздеп айта турган болсок, фик бул адамдардын акыреттик жашоосуна багыт берип, дүйнөдөн адашпай өтүүгө, алардын жанын сактап калуу үчүн үйрөтүлгөн илим деп не кылган? Үйрөтүлгөн. Караңыз, адамдарды дүйнө азгырыгынан сактап, аларды ар кандай дүйнө кооптуулугунан сактап, алардын жанын акыреттик азапка калтырбастан сак саламатта сактап өтүп кетүүнү айткан. Бүгүнкү күнүбүздө эгерде биз өзүбүздүн кыргыз мамлекетинде, Кыргызстандагы мусулмандардын эгерде шарияттык билимди, шарияттын ичиндеги болгон фикка болгон түшүнүгүн карасак, бул алгачкы мезгилде келип туруп биздин көчмөн эл катары болуп жашагандыгыбыз. Аны менен кошулуп келип туруп биз жер которуп дайыма бир маданияттан экинчи маданиятка жакын, бир маданиятты таштап экинчи маданиятка келип жакындашып келип, жуурулушуп, натыйжасында келип туруп акырында келген 70 жылдык, 100 жылга жакынкы аралыктагы болгон таптакыр динсиздиктин кесепетинен биз фик деген мезгилде болгону бул шарияттык түздөн түз эле ибадатка тиешелүү
чектерди, укуктук чектерди, нормаларды, адептик, ахлактык, жүрүм-турумдук эрежелерди үйрөткөн нерсе катары гана таанып калдык. А бирок чындыгында келген учурда бул жөн гана адамдардын ибадаттык жана башка укуктук нормаларын үйрөтүү менен адамдардын жанын сактап калуучу илим болуш керек болчу. Анын астында эмне жатат дегенде, ошол сахабалардын, пайгамбарыбыздын учурунда же пайгамбарыбыздан кийинки сахабалардын жана табииндердин жана атбаи табииндердин доорунда бул илимди адамдар эмне катары кабыл алчу дегенде, буларды адамдарды бул караңгы дүйнөдөн эсен соо өз кучагына салып алып, деңиздин бетинен кайык өзүнүн курсагына, өзүнүн ичине бир канча адамды салып алып куткарып өтүп кеткендей эле, бул дүйнөдөгү азгырыктардан, бул дүйнөдөгү болгон ар кандай мүчүлүштүктөрдөн, бул дүйнөгө тиешелүү болгон ар кандай мамилелик келишпестиктерден, адеп ахлактык мүчүлүштүктөрдөн, ибадаттык кемчиликтерден, дүйнө менен акыреттин ортосундагы болгон салыштырмалуулукту айкын таанып, дүйнөнүн канчалык чындап эле, дүйнө деген сөз араб тилинен которгондо бул дуну деген сөздөн алынат дагы, бул ушунчалык арзыбаган алам экендигин, ушунчалык арзыбаган учур экендигин таанып билип, мени күтүп аткан нерсе акыретте ушунчалык узак жана түгөлүктүү Аллах Тааланын даярдаган жаннат, бейиш деген орундары бар экендигине чоң үмүт артып, алар ошого толук ишеним менен кадам коюшкан. Ошол учурда аларды эч нерсе азгыра алган эмес. Кайсы бир жерде келген учурда адамдар айталык мансапта отурган кишини анын мансабы менен, мансабын келип туруп акча менен азгыра алган эмес. Же болбосо мансаптын өзү менен адамдарды өздөрүнө тарта алган эмес. Канчалаган аалымдарды өткөнкү эле биз 4 мазхабтын имамдары жөнүндө сөз кылганда айтканбыз, ошол 4 мазхабтын негиздеген имамдарга келип канчалаган кызматтарды, мамлекеттик деңгээлдеги кайсы бир абройлуу, кадырлуу орундарды сунуштаган мезгилде алардын баш тарткандыктарын биз көргөнбүз. Бул өз эмнени үйрөтүп атат деген учурда, чындап эле бул адамдар дин тутуудагы негизги фик маселесин түшүнгөндө, фик бул дүйнөнү түшүнүү дегенди түшүндүрөт. Факиха деген сөздүн өзүнүн синоними араб тилинде фахима деген сөздү түшүндүрөт. Факиха менен фахима бул бир эле маанидеги сөз. Фахима деген сөз өзү түшүнүү, аңдуу, билүү деген сөз. Эгерде ошондо фик аркылуу биз түшүнсөк, эмнени түшүнөбүз дегенде, жөн гана укуктук нормаларды эмес, укуктук нормалар келип туруп, менин жанымды эртеңки күнү оор акыбалга калтырып койбой турган чоң максатты түшүнүү. Бул жолдо мени кайсыл нерсе азгырат, кайсыл нерсе мени жолдон чыгарат, кайсыл бир нерсе мени эртеңки күнү мындай айтканда бир түйшүктүү абалга калтырат. Мына ушулардын бардыгын түшүнө алуунун өзүн фик деп айтат экенбиз. Кыргызстандын чегинен чыгып бүткүл ислам ааламына карасак, бүгүнкү күндө акыркы доордо карасак, акыркы доордо деле адамдар исламдын өзүнүн ичиндеги фиктин негизги максаты адамдардын жанын сактап калуу, адамдардын жанын азаптуу Алла Тааланын газабынан сактап калууну максат кылбастан, фиктин ичиндеги кээ бирки маселелер ортосундагы болгон бир экинчи баскычтагы маселелердин тегерегинде гана алектенип калышты. Айталык, муну араб тилинде фуру деп коет. Фуру деген сөз айталык талак маселеси, айталык мамиле адамдар ортосундагы болгон алды бердилик маселеде, бирөөгө бир жерди ижарага берүүдө, бирөөгө айталык
катуураак сөз айткан болсо, анын же катуураак ага укугуна өтүп койгон болсо, ал укукту кантип кайтарып алуунун жолдорун гана изилдеп, мунун аркасында керек болсо кээ бир адамдар бири менен талашка дагы түшө турган болушту. Чындыгында Алла Таала субханаху ва таала лахум кулубун ла яфкахуна биха деген аятта айтат. Бул аяттын маанисинде алардын алар ушундай бир жүрөккө калышты, же болбосо ушундай жүрөктөрү бар адамдарга айланышты. Алар чынында шарияттын сунуштаган жолун түшүнө албаган жүрөктөргө ээ болушту деп айтат Алла Таала. Чындап эле карап көрсөк, бүгүнкү күндө абал абдан эле оор. Кайсыл жагына келди дегенде, биз чындыгы шарияттын өзүнүн түпкү маңызына түшүнө албай атабыз. Анан ал аз келгенсип, биз ошол түшүнө албай аткан шарияттын жолун анан ар ким өзүнө деп ыйгарып алган. Могу менин жолум, тигинин жолу, ал тигинин жолу. Анан ар кимден келип сурасаң, ар ким өзүнүкүн туура деп айтат. Могу жол меники туура деп айтат. Бирок ошол туура жол чындап эле өзүнүн бараткан жолу туура экендигине анын акылы жете элек. Бирок анын акылы дайыма жетет ошол жол үчүн кызганганга, ошол жол үчүн сөгүнгөнгө, ошол жол үчүн башка бирөөнү акарат кылганга, анан кийин дайыма өзүнүкүн туура деп уялбастан бакырганга дагы анын акылы жетет. Чындап келген учурда ал ошол чындап эле айтып аткан сөзүндө анын жолу туура белсе, туура беле, же туура эмес беле, бул маселе дагы эмне көйгөй боюнча калат. Деги эле биз бүгүнкү күнгө биз айткыбыз келип аткан маселе кайсыл жакта дегенде, бул адамдардын чыныгы илим тегерегиндеги болгон биздин жалпы деңгээлибиздин же болбосо жалпы түшүнүгүбүздүн жетишпестигиндегинде. Эгерде биз айталык жок дегенде диний медреселер эле ушул диний илим менен алек болуп, башка билим каналар, башка адамдар акылын ачкан, башка адамдар өз дини тууралуу болгон маалыматка ээ болуу мүмкүнчүлүктөрүнө жетише алганда, анда ал жердеги акылдар дагы кайсы бир жакшы өндүрүмгө, жакшы жетишкендикке, жакшы бир натыйжаларга алып келмек. Бирок бизде бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагын эске алсак, диний илим кайсы жерде окутулат десек, мечитте окутулат. Дагы кайсы жерде окутулат десек, ошол эптеп-септеп күнүн көргөн светти дагы өндүрүштүк мекеме төлөгөндөй свет төлөйт. Диний окуу жайлар бүгүнкү күндө пром объект деген бизде эмне бар? Стандарт бар. Пром объект деген сөз орустасында промышленный объект деп. Ал деген промышленный деген сөз өндүрүш чыгарган мекеме. Бир демкени өндүргөн мекеменин тарифи бар. Ал деген сөз сиз үйдө, сиздин үйүңүз, менин үйүм, башканын үйү, адамдар өздөрү жашаган үйлөр, булар өндүрүш мекемеси катары таанылбайт дагы. Ал кандай үй болбосун, чоң үйбү, кичинекей үйбү, чоң мектеппи, бардыгысы келип туруп эмне? Булар бир тариф менен төлөйт. Ал кадимки бүгүнкү күндөгү 2 сом жок, 70 тыйындан кайсы бир лимитке чейин, андан кийин дагы 1 сом 20 тыйынбы ошондой кылып төлөшөт. Медреселерчи десек, медреселер 2 сом 70 тыйындан төлөйт. Эмнеге десең, бизде башка мыйзам жок дейт. Анан медреселер каяктан акча алат десең, аны биз билбейбиз дейт. Алар табыш керек дейт. Алар бирдемке өндүрөбү десек, алар өндүрбөйт. Кайрадан алар балдарды окутуш үчүн чыгым жасап атышат. Мамлекетке барып 100 эшикти тепсең деле, алардын оозунан бир гана сөз чыгат, мыйзам ушундай деген сөз. Ал мыйзамды жаза турган, ал мыйзамды өзгөртө турган, ал мыйзамдарды жөнгө сала турган депутаттарды биз колуп көтөрүп не кылып атабыз? Шайлап атабыз. Мына жыйынтыгында мына ошол
өндүрүш мекемеси катары акча төлөп окутуп аткан медреселердин кейпи кандай десек, бүгүнкү күндө алар өздөрү каражат таап көмүрүн табат, өздөрү каражат таап ремонт жасайт, өздөрү каражат таап келип ушунчал түйшүктүн бардыгын аткарат дагы ким үчүн кызмат кылып атат десек, ошол жерде Кытайдын балдары окубайт. Ал жерде Афганистандык келип окубайт. Ал жерде келип украиндер окубайт. Ал жерде келип еврейлер окубайт. Ал жерде келип американецтер окубайт. Ал жерде келип кыргыз жарандар окуйт. Кыргыз жарандарынын балдары окуйт. Өзүбүздүн балдарыбызга кылган мамилебиз ошол. Анан кийин бул окуу жайлар анан ошончолук болгон түйшүктүн аркасында кандай мүмкүнчүлүккө ээ болот? Кандай мүмкүнчүлүккө ээ болот? Жупуну, жөнөкөй. Бирок өзүнүн да артыкчылыктары бар. Ал жерде тартип бар, тазалык бар, мыйзам бар. Ал жерде ошол бүгүнкү күндөгү болгон деңгээлибизде шарияттык биз айтып аткан ошол илимдер окутулат. Фик окутулат, илим окутулат, зикир окутулат. Анан эмне Алланы жалгыз деп тааныта турган илимдер окутулат. Мына карап көрүңүз, анан көйгөй кайсыл жактан чыгат. Мына биз айтып атабыз, бүгүнкү бир эле Кыргызстанда биз бүткүл ислам ааламында пайда болгон көйгөйлөрдүн бири, биз фик ордунда колдонбой, фикти биз жөн гана талаш тартыштын, анан кийин таймаштын чөйрөсүнө айландырдык. Фик чындап келген учурда өзүнүн ордунда коомду, бүткүл адамдарды, адамзатты, бүткүл чөйрөнү, бүткүл катмарын, чоң деби, кичине деби, эркек деби, аял деби, аларды түз багытка салууда өзүнүн эмнесин көрсөтүш керек эле, ордун көрсөтүш керек эле. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эң алгачкы мезгилде сахаба катары пайгамбарыбыздын колунан илим алгандар, пайгамбарыбыздын колунан тарбия көргөндөр. Булар кимдер дегенде, булар улама, хукама, фукаха болгон дейт да. Мына ошолор аалымдар болушкан. Мына ошолор даанышмандар болушкан. Мына ошолор анан фикти жөнгө салган адамдар болушкан дейт. Саад ибн Ибрахим аз-Зухри, Алла рамат кылсын, ошол мезгилде бул кишиден сурашкан экен. Медина шаарындагы эң фик боюнча күчтүү аалым ким деп сураган мезгилде, мына ушул Саад ибн Ибрахим аз-Зухри айткан экен, Медина боюнча эң фиктен күчтүү киши, эң Алладан көбүрөөк корккон киши деген экен. Бул жерден эми карап көрбөйсүзбү, эмнеге көңүл буруп атат? Адамдардын билимине караганда амалына көңүл буруп атат. Илимди алып коюш оңой. Жаттап коесуз, кайталап коесуз, окуп чыгасыз. Мен баланча китеп бүтүргөнмүн дейсиз. Мен бир күндө мынча китеп окуп коем дейсиз. А бирок ошол окуган, ошол алган илимдин аркасында канчалык сиздин Алладан болгон коркунучуңуз бар. Болбосо Алланын койгон чектерин, Алланын берген өкүмдөрүн аткарууда канчалык күчүңүз жетет жана ишке ашыра аласыз. Маселе ошол жакта. Мына ошондуктан мына Саад ибн Ибрахим аз-Зухри өзүнүн жообун эмне деп айткан? Эң күчтүү фик аалымы ким дегенде, эң Алладан көбүрөөк, күчтүүрөөк корккону деп, анын амал жагына көңүл бурат. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип сурашкан экен. Я Расулалла, чыныгы фик илимин билген акыйкый аалым ким деп сурашканда, уккуңар келеби дейт экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Айтат экен, албетте я Расулалла, биз уккубуз келет. Ким ошол? Дегенде айткан экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, айтат экен, кимде ким Алланын адамдарга ошол дин жеткиргенде, адамдарга дин окуткан мезгилде, адамдарды Алланын ырайымына ишеним арттырбай түшүндүргөн. Ошол эле учурда эртеңки күнү Алланын азабына эч кандай кабылбай калганга
кепилдикке ээ болбой турган кылып. Ошол учурда баары бир Кудай Тааланын астындагы ырайым эч кандай аларды таштап кетпей турган кылып. Ошол эле учурда эч бир маселеге Курансыз каралбай турган кылып сүйлөгөн алым болсо, бул чыныгы факih деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Алланын зикиринде, Алланы илиминде таң сүргөндөн күн чыкканга чейин отуруу мен үчүн төрт кулду азаттыкка чыгаргандан жакшыраак деп эмне кылат, эскерет. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бизге үйрөткөн нерсеси эмне дегенде, адамдар илим жолуна түшкөндөн кийин ал илимди чыныгы илим катары таанып, натыйжасында ошол илимдин таасири ошол чөйрөнүн баарысын куткара турган эмнеге айланыш керек дейт? Бир бакка айланыш керек дейт. Мындайча айтканда, бакчага. Анын жыты дагы, анын кооздугу дагы, анын сулуулугу дагы, анын жагымдуулугу дагы, анын ыңгайлуулугу дагы. Дей койчу, илим аркасында жер бетиндеги адам эле эмес, айвандардын дагы эмнеси болуш керек эле дейт. Бул жашоодон рахат көрө турган бир чөйрөсү түзүлүш керек эле дейт. Әл-Хасан өзүнүн бир сөзүндө айтат, диндеги укуктук жана дини чечимдердин, фатваларды ик жигине чейин так билүү бул чыныгы фик эмес, а чыныгы фик бул ошол билимдерди так билүү аркылуу адамдардын жашоосун жалпылаштырып адашуудан сактап калуу деп. Фик сөзүн бул дүйнө үчүн эмес, бирок ахирет үчүн көбүрөөк пайдалуу экендигин, бул дүйнөдөгү адамдардын укугун так бөлүштүрүүдө, же болбосо алардын кайсы бир мамилелик чектерин тактап коюуда гана колдонбостон, көбүрөөк маселени адамдардын ахирети үчүн пайдасы бар экендигин колдонуу бул албетте бир зарылыраак маселе деп бул жерде биз айткыбыз келет. Эмне үчүн дегенде, чындап келген учурда алым болуш, өзгөчө фик маселесинде сүйлөш адамдарды өтө катуу азгырык алып бара турган нерсе дегенде, бул кадырлуу орун, бул кадырлуу билим. Ошол эле учурда адамдардын арасында ар бир адам бул фикти түшүнүп кете бербейт. Үчүнчүдөн, анан мунун артында бир канча нелер турат. Адамдын азгырып кетүүсүнө шарт түзгөн кемеркимде учурлар көбүрөөк келет. Бирок ошол нерсеге өзүн алдырбастан, ошол нерсеге мындайча айтканда багынып бербестен, фик ордунда тутунуп, аны менен жашап өтүү чыныгы эрдин, чыныгы азаматтын иши экендигин биз эскерткибиз келет. Ошентип биз эң негизгиси биринчи маселе бул кайсыл жакта дегенде, биринчи маселе фик маселеси жакшы түшүнүү, фик маселеси аркылуу адамдардын жанын сактап калуу. Адамдардын укугун эле берүү эмес, адамдардын багытын эле көрсөтүп коюу эмес, адамдардын намазын эле үйрөтүп коюу эмес, же болбосо кайсыл өлчөмдө зекет бериш керек, ошол зекеттин гана өлчөмүн айтып коюу эмес, балким бул адамдардын дүйнө азгырыгынан, дүйнө кемчилигинен оолак кылып, алардын акыреттик түбөлүк ордуна жеткирүү. Экинчи маселе бул илим. Илим дейбиз, илим деген маселеде Алла Таала Субхана ва Тааланы
таануудагы болгон илим. Албетте биз илим деген учурда илимдүүлүктү, билимдүүлүктү жалаң гана дүйнөгө байлап койгонбуз. Илимпоз, профессор, академик, дагы эмне деген ушундай бир чыгаан мээлерди, ушундай бир чыгаан акылдарды, ушундай бир чыгаан эмне бир ойлонула турган жөндөмдүү алпамыштардын баарысын эмне менен байладык? Дүнүйө менен эле байладык. А бирок биздин динибиздеги түшүнүктө ошол акылдар биринчи эмне үчүн иштеш керек эле, эмне үчүн кызмат кылыш керек эле дегенде Алланы тааныш үчүн, анан Алла Тааланы таанытыш үчүн иштеш керек эле. Бул жерде мына ошондуктан Ибн Масуд радыйаллаху анху, Омар ибн Хаттаб радыйаллаху анху дүйнөдөн кайткан мезгилде айткан экен: илимдин 9 бөлүгү кетти бул дүйнөдөн деп. Караңыз, Омар ибн Хаттаб кайтыш болгондо Ибн Масуд айтып атат: илимдин 9 бөлүгү кетти деп. Караңыз да, неге мындай? Себеби дегенде Омар ибн Хаттаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жанында жүрүп, андан ар бир көрсөтмөнү, ар бир чекти, ар бир укуктук орунду, ар бир улуу жараткандан келген илимдин барысын A'сынан Y'сына чейин пайгамбардан алып үйрөнүп, ошол нерсени жашоого колдонгон. Алган илиминин чындап эле биз жогору жакта айтпадык белек, адамдар илимди алышы мүмкүн, а бирок жашоодо колдонууга келген учурда көпчүлүк адамдар бул нерсени ишке ашыра албайт. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху Аль-Фарук деген атка конот дагы, кара кылды как жарган чыныгы, ак менен караны ажыратып берген халиф болгондуктан бул халифаны жоготкондо Ибн Масуд эмне кылат, не деп атат? Илимдин 9 кетти деп айтып атат. Бул жерде биз дагы эле кайра келип туруп, негизги маселе кайсыл жакта дегенде, негизги маселе илим дегенде биз эң алгач жаратканды таанып алышыбыз керек экен. Эгерде биз жаратканды таанып алсак, жаратылгандар биз үчүн түшүнүктүү эле болуп калат. Мына ошол жаратылгандарды биз эмне үчүн түшүнө албай атабыз десек, биз жаратканды түшүнбөгөндүгүбүздүн себебинен экен. Караңыз, чыныгы илим каякта? Биз жашоодо эң жөнөкөй өзүбүздүн кичинекей бир үй бүлөбүз. Үй бүлө ичинде канча мүчөсү бар? Өзүңүзүң, аялыңыздын 3 балаң бар, же 4 балаң бар. Ушуларга дагы түшүнө албайсың. Ушунун астында да мококсуң. Аялыңа кантип сүйлөгөндү билбейсиң, балаңа кантип сүйлөгөндү билбейсиң. Кантип мунун өзүнүн урматы, кадыр сыйы менен ошонун өзүнүн ордуна жараша сөз сүйлөгөндү билбейсиң, мунун ошол эле учурда экинчисинин кадыр сыйын сактап, ага жооп беришти билбейсиң. Ушунун баары эмнеден дегенде, мунун баары келип туруп, улуу жаратканды биз тааный элекпиз. Улуу жараткандын көрсөтмөлөрүн, анын бизге берген жакшылыгын. Ал заттын ушул ааламды түптөп, бизди астынан да, үстүнөн да, оң жагынан, капталынан да эч жерге тийбеген, учуп жүргөн шардын үстүнө жаратып койду го. Айтсынчы мага бирөө, жерде ошо киттин мурду сөйүп турат, же болсо буканын мүйүзү сөйүп турат деп айта алабы? Илгерки христианчылыктын доорундагы жомоктордо гана айтпаса, бүгүнкү күндө бардыгын адамдар түшүнүп калды. Жер бул асманда калкып турган эле жөн эле бир кеме, чоң бир кеме. Ал кеменин дагы 3-төн 2 бөлүгү суу. 3-төн 1 эле бөлүгү кургак. Мына ошол кургактыктын бетинде адамдын жашай турган толук шартын келтирип, мына ошол шарттын үстүндө адамдар үчүн ырыскысын буйруп, түнкүсүн жылдызды жаркыратып асманга тизип, күндүзгүсүн жаркыратып күндү чыгарып, анын аптабы менен ысытса,
жарыгы менен жашоону улап турат. Муну ким жасады десе, бүгүнкү күнгө чейин табият дегендер жок эмес. Ал табият эмне? Ал табият ол бизге таандык болгон табият болду. Себеби дегенде эч нерсени тааныгыбыз келбей атат. Инсандагы эң жаман табият ошол. А бирок биз айтып аткан маселенин бардыгы улуу жараткандын кудуретинен бүткөн эле. Улуу жараткан бизге ушул жакшылыктарды сунуп атса дагы, биз ошол нерсени ушунчалык кара мүртөздүк кылып, ушунчалык тоң моюндукка салып, тааныбаганга аракет кылып келебиз. Жок. Сен бир жолу макул дечи. Бир эрдик кылчы. Бир жолу сен өзүңдүн жаныңды сактап калыш үчүн чечкиндүүлүккө барчы. Жеке өзүңдүн куткарылып калышың үчүн бир жолу чечкиндүү чечим чыгарчы жашооңдо. Эмне деген? Улуу жараткан бар. Себеби дегенде жараткан бар болбогондо, анда мен дагы, мен турган жер дагы, жердин үстүндөгү асман дагы болбош керек эле. Мен азыр сиздерге кайрылып, могу кагаз мен азыр берүүгө келсем, эшикти ачаарым менен өзүмдүн алдыма пайда болуп калды дедим. Себеби дегенде мен бүгүнкү программага келишим керек болчу. Ошондуктан табияттын каалаганы ушундай болду. Кагаз ушундай эле түшүп калды алдыма. Дедим. Анан бул кагаз эмне үчүн ак? Эчтекеси жок экен. Мен элге бирдемке айтышым керек эле деп туруп, каттуу эңседим эле, эңсеп туруп кагазды одарсам, мунун бетине жазуусу пайда болуп калды дедим. Сиздер ишендиңиздерби мен азыр айтканга? Мен айтып аткан сөзүм туура элеби? Албетте. Мен муну 100 айтсам да, 1000 айтсам да сиздер ишенбейсиздер, себеби деген мындай нерсе өзүнөн өзү пайда болбойт. Эгерде бир жөнөкөй, ушунчалык жеңил, ушунчалык бир эч нерсеге арзыбаган кагаз өзүнөн өзү бүтпөсө, пайда болбосо, анда бизди курчап турган мындай чексиздик, бизди курчап турган бул ар кандай болгон аалам, жандуулардын, айванаттардын, акылдуулардын, акылсыздардын, сойлоп жүргөндөрдүн, сүт эмүүчүлөрдүн, суу астындагылардын ааламы өзүнөн өзү пайда болуп калдыбы? Biz адамдын өзүнүн жаралып калышын бүгүнкү күндө кол менен жасай албайбыз деп айтып келе атабыз. Адамды жасап коюу кыйын, бирок Алла Таала субханаху таала Куранда айтат, адамдын жаралып калышына караганда ааламдын жаралып калышы алда канча оор маселе дейт. Адамдын жаралып калышына караганда ааламдын жаралышы алда канча оор маселе. А бирок ошол ааламдын ичинде адамды кошуп жараткан ким? Эгерде ушул кичинекей бир кагаз өзүнөн өзү пайда болбосо, ошол кагаздын бетине жазуу өзүнөн өзү түшүп калбаса, анда ким ошону жараткан? Ааламды жараткан. Андыктан урматтуу жамаат, илим дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек дегенде, илим дегенде улуу жараткандын өзүн таанып билүүнү илим деп таанышыбыз керек. Андан кийинки илимдерчи дегенде, ошол илимди аркасынан ээрчип жеткирген илимдер болуш керек. Ошол илимдин артынан кошулуп аккан илим болуш керек. Бирок эч качан ошол илимге каршы келген илим болбош керек. Үчүнчү маселе, исламда илим катары таанылган бул Алланы жалгыз деп таануу илими. Таухид илими. Таухид илимин бүгүнкү күндө кээ бирки адамдар өзүнчө бир чоң бир желек кылып көтөрүп алып сүйлөгөндөр дагы бар. А бирок исламда мына негизги илим катары белгилеп айтып аткандыгынан эле түшүнсөк болот. Исламдагы негизги билимдердин бири бир Алланы жалгыз деп таануу. Алланы жалгыз деп таануу дегенде көпчүлүк адамдар мен
Allah'ını la ilahe illallah dedim. Allah'dan başka hiç kanday kulçuluğa tatıktуу, boş iyiге tatıktуу hiç kanday bir Kuday yok dep ayttım mı? Boldu menin imanım yüreğime toldu dep ne kılışat, kabullaşat. Biroq bul çындap kelген учурда христианчылыктан кичине эле айырмасы бар. Христиандыктар айтат, Кудай үчөө дейт, алар ыйык рух дейт, анын атасы дейт, анан баласы дейт. Мына ушул Кудай десе, мына үчөөнү. Мусулман келди дагы жок, бул үчөө эмес, бул бирөө эле деп койду. Аз эле айырмасы бар. Бирок көйгөй аякта билесиздерби? Көйгөй бизде мына ушул Алланын жалгыз экендигинин аркасында Алланын жалгыздыгын таанытуунун өзүн искусство катары тутуп алгандар пайда болду. Бул өзүнчө бир чыгармачылык, бул мындайча айтканда эч кимге сөз бербестен керек болсо оң келип калган учурда ушунда аны сазайын берип, жообун берип, мындай ушундай бир аны оозу жабылып кала тургандай кылып туруп жооп кайтаруу, же болбосо аны ар кандай суроолорду берип, аны эл астында жер каратып, анан кийин мына көрүп койгула керек болсо биз моундай болгон Алланы туура так тааныган адамдарбыз деп өздөрүн кыйын көрсөтө турган неге айландырып кайышты, иштерге айландырып алдык да. Бирок чындап келген учурда бул кайра эле келип туруп, эмне дегенде бул адамдардын ушул жүрөктүн сыртындагы эле бир эле кабыкты биз эмне дедик, мына ушул менин Аллага жалгыз экендигине болгон ишеним катары деп карманып алдык дагы. Бирок нар жактагы жүрөктүн толтосундагы нерсеге жетпей эле токтоп калдык. Жүрөктүн толтосунда эмне турат эле дегенде, ошол Алланы жалгыз деп таанысаң, ошол жалгыз Алланын буйругуна сен толук баш ийдиңби? Анын буйругу жазган, маңдайыңа жазган тагдырды сен ошондой кабыл алдыңбы? Сенин астыңан чыгып келген бардык сыноолорду ошол улуу жараткандын өзүнөн деп кабылдадыңбы? Сен эгер чындап эле Алланы жалгыз деп таанысаң, анан жалгыз деп тааныганың ал сыртындагы эле кабыгы. Бирок Алланын өзүнүн чыныгы жаратуучу экендигин таанысаң, анда Алла токто деген нерсени токтой алдыңбы? Алла жасаба деген нерсени жасабай кое алдыңбы? Ага караганда адамдар өзүнүн напсиси жетелеген нерсеге көбүрөөк баш ийип жүргөндүгү бүгүнкү күндө баарыбызга маалым. Эң жөнөкөй маселелердин бири. Алла жолунда кайсы бир жакшы ишти жасоодо, кайсы бир колдоону сиздин өзүңүздүн колуңуз менен, бутуңуз менен, тилиңиз менен, акылыңыз менен, каражатыңыз менен жасоого келген учурда сиз үчүн бул абдан оор. Сизде ар кандай себептер табылат. Мен кечигип калам, мен бул кармалып калдым. Менен башкалар деле бар го. Анан кийин мен бербесем деле башка бирөө берип коет ал нерсени. Мен бүтүрбөсөм деле элдер көп эмеспи деген сөздөр толтура да. Бирок ошол эле учурда эгерде сиздин напсиңизге ылайык нерсе болгон болсо, сиз шаардын сыртында болсо дагы атайын убакыт барып, бүгүнкү күндө мына тег токмоктон нары Гавай деген атайын чай ичүү жер бар. Ушул жерден жумуштан чыгып, ушул жерден атайын машинеге отуруп, ошол Гавайга барып, ошол Гавайдын ичиндеги тамактан жеп, анан кийин кайра келүү кээ бирки адамдар үчүн бүгүнкү кадимкидей эле адаттагы нерсе. Бирок ошол Гавайда бышырылып аткан тамак Бишкектин ичинде бышырылбай калыптырбы деген дагы суроо коюлат. Анан бул жерден биз айтабыз, сен ошол учурда эмнеге көбүрөөк баш ийип атасың? Ошончо жерге барып, Алла үчүн бирдемкени бүтүрүп кел десе, кимдин эрдиги жетет? Мен колумдан келет, эркекмин дейт. Кайсы эркек бар? Ошончолук жерге барып, иш бүтүрүп келген. Же ошончолук болгон түйшүктү Алла үчүн жасаган ким бар? Бар, Кудайга шүгүр, арабызда жакшы адамдарыбыз бар. Андан да чоң иштер жасагандар бар. Бирок жалпы элдин
Алла Тааланын жалгыздыгына болгон түшүнүккө келген учурдагы көйгөйүн айта келсек, көпчүлүгүбүз дагы эле эмне? Алла Тааланы жөн эле ла илаха иллаллах деп тааныйбыз. Бирок ага баш ийүүгө келген учурдагы көйгөйлөрдү биз дагы эле сезбей келебиз. Ал көйгөйлөр бизди кадимкидей башкарып, ал көйгөй мен үчүн көйгөй эмес, кадимки менин нормама айланган нерсеге жетти. Ошондуктан буну Алла Тааланы жалгыз деп таануу бул эң бир кымбат нерсе катары билишибиз керек. Биз мусулман эли, мен мусулмандар үчүн айтып атам. Кимде ким өзүн мусулманмын деп тааныса, ошолор үчүн айтып атам. Эгерде кимде ким өзүн мусулман эмесмин деп тааныса, аларга эч кандай бул көйгөй эмес. Алар өздөрүнүн каалаганын жасасын. Алар өздөрүнүн каалаганын сүйлөшсүн. Мен ошол Аллага Таалага ыйман келтирип, Алла Тааланы Кудайым деп тааныгандарга айтып аткан маселем бул эмне? Бул эң кымбат ар бир мусулмандын көкүрөгүнөн орун тапкан нерсе. Эң кымбат, баа жеткис нерсе. Ошол эле учурда адамдар жашоодон көргөн баардык мүчүлүштөрү, катачылыктары келинен чыгат деген учурда муна ошол жүрөктүн өзүн, жүрөктүн толтосун ээлеп турган нерсе Алла Таалага болгон ишенич, Алла Таалага болгон тобокелчилик, Алла Таалага болгон сүйүү, Алла Таалага болгон моюн сунушчулук эмес. Ал жерде башка нерселер толуп алган. Эң алгачкысы менсинүү. Экинчиси текеберлик. Үчүнчүсү көрө албастык. Төртүнчүсү жашоо, кумар, нафс. Ушулардын бардыгы келип туруп, андан кийин сыртындагы жалтыраган кабык менен эмне болуп турат? Кооздолуп алган. Кайсыл жерге барсак, ла илаха иллаллах. Алла менен касам ичем. Мен Алла деп жүрөм. Мен Алла үчүн кылам. Бирок Алла үчүн кылам деген аркасында, сен каяка кетип атасың, бери келчи деп чакырган эмне турат? Нафси турат. Текеберлиги турат. Адамдарга ушунчалык болор болбос нерседен бүгүнкү күндө оозубуздагы ачуу сөздү, тилибиздеги жыландын уусунан дагы катуу ууну, көзүбүздөгү найзанын жаанын оонан дагы өткүр болгон жебелерди биз эмне бардык адамга бергенге даярбыз бүгүн. Баарына бергенге даяр. Керек болсо ушул маселе ушундай болуп калды, өзүнүн бир туугандарына дагы, ата-энесине дагы, аларды дагы көз килбестен аяосуз кое бергендер жок эмес арабызда тилекке каршы. Бул көйгөй каяктан келди? Ойлойсузбу, ла илаха иллаллах бизди куткарды ушул учурда деп? Эч качан куткарбайт. Эч качан куткарбайт. Качан жанагы жердеги эйлеген бардык баягы ахлаттын, бузукулуктун, жана болсо таштандынын ордун чыныгы Аллага болгон тобокелчилик менен, Аллага болгон ишенич, Аллага болгон таяныч эйлемейинче бул көйгөйлөрдөн биз эч качан чыкпайбыз. Ошондуктан айтылат, бул Аллага болгон таухиддик ишенимге ээ болуу мына ушул бизди куткара турган маселелердин бири. Эң жөнөкөй маселелердин бири, эгерде сапар тартып калсаңыз, каяка барасыз? Бишкекке барасыз. Бишкекте, эмне Бишкекте бала чакаңыз ошол жакта, аякта бир эч ким айтпайт, Алла Таала бар. Андан кийин ал жерде кыргыздар, андан башкалар, анан толтура жакындарым бар дебестен,
эч качан Алланы бир кыпындай да оозуна албастан туруп, менин аякта жыйыным бар анан, бөлөм бар анан, кызым бар анан, күйөө балам бар анан, тагам бар анан, жездем бар анан, баардыгын анан досум эч болбой кетип атканда айылдашым бар деп айтмай калат. Капарына да келбейт Алла Тааланы эстеп коюш. Бул жөнөкөй мисалдардын бири. Бул учурда биз чыныгы Алла Тааланы жалгыз деп тааныган адамдын анын жүрүм туруму, анын адеп ахлагы, анын баскан турганы, анын туткан иши бардыгы биринчи эмнеден башталат? Аллага болгон тобокелчиликтен. Же болбосо анын сөйөнөрү, анын таянары, анын багынары, анын күтүнөрү, анын үмүтү, анын эртеңи, анын бүгүнү, анын азыркысы баарысы Алла деп билген адамдар. Мына ошол чыныгы Алланы жалгыз деп тааныгандар. Төртүнчүсү бул эмне? Төртүнчүсү бул Алла Тааланы зикир кылуу, Алла Тааланы эстөө жана аны эстетүү дедик. Муну менен кошо даанышмандуулук дедик. Бул өтө маанилүү маселе. Адамды Алла Тааланы эстөө бул адамды дайыма жүрөгүн тазалап турган. Анын ибадаттарынын эң бир коозу дагы, ибадаттардын эң бир жакшысы Алланы зикир кылуу. Алла Тааланы зикир кылуу дегенде биз түшүнүшүбүз керек. Алла Тааланы зикир кылуунун өзү бүйөн гана Алла Тааланы эстеп коюу эмес. Сиз Алла Тааланы эстөө менен башка бирөөнү дагы эсине салууңуз бул албетте эмне? Бул ислам өзү максат кылган нерсе. Ислам эч качан өзүн сактап кете албайт, эгерде адамдарды эскертип турбасак, жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосуп турбасак, ислам жашай албайт. Исламдын жаны, исламдын каны, исламдын өмүрү эмне менен байланат дегенде, мына ошол адамдарды жакшылыкка чакыруу менен жамандыктан тосуу менен болот. Бирок мына ошол жакшылыкка чакыруу, жамандыктан тосуу даанышмандуулуктун үстүнө курулбаса, бул элдин ичинде дагы тынчтык калтырбайт. Тынчтык орнотпойт. Эмне үчүн дегенде сиз жакшынакай эле алманы жаман бир жерде жаткан кагазга, жерде жаткан бир иттин терисине, же болбосо өлүп калган өлүмтүктүн терисине ороп туруп сунгандай эле болосуз. Ичинде жакшынакай алма болчу. Аябай жыттуу дагы, аябай даамдуу дагы, аябай жагымдуу дагы, аябай бир адамдар үчүн пайдалуу дагы болгон азык эле, бирок аны иттин терисине ороп туруп берсеңиз эмне болот? Жок. Бирок анын тескерисине жөнөкөй эле болгон нерсени аябай кооз кагазга, аябай кооз бир буюмга салып туруп сунсаңыз кандай болот бул? Мына ушул даанышмандуулук деген ушул. Андыктан урматтуу көрөрмандар жана угармандар, сиздер менен биз бүгүнкү мына ошол пайдалуу илимдерден болуп, эң алгачкысын фихти айттык, экинчисин илимди айттык, үчүнчүсү Алла Тааланы жалгыз деп таануу деп айттык, төртүнчүсү Алла Тааланы эстөө жана эстетүү, мына ушул нерселерди эскертип өттүк. Сиздер менен кийинки жолугушууга чейин аманчылыкта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.